Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөрүбүз, сиздер Гел чайчилей теледолбоорун Любимый СТС телеканалда түз эфирде көрүп жатасыздар. Гел чайчилей теледолбоорунун алкагында сиздерди биринчи кезекте биз чайга чакырмакчыбыз. Жана бүгүнкү биздин темабыз албетте бул биздин кыргыз элибиздин жана дүйнө жүзү боюнча күн менен түндүн биригишинин жана теңделишин билдирмекчи. Албетте бүгүн биз Норуз майрамы тууралуу талкууламакчыбыз. Дароо эле сиздерди Норуз майрамы менен куттуктайбыз. Элибизде биримдик жана ынтымак болсун. Жана урматтуу көрүүчүлөр, алдыда 2 саат бою сиздер менен мен Сезим Имамадыева Норуз майрамы менен байланыштуу сиздерге кызыктуу маалыматтарды айтып берип, экинчи бөлүгүбүздө биздин кыргыз эстрада жылдыздары келип жагымдуу музыкалык чыгармаларды сиздерге тартууламакчы. Жана жалпысынан Гел чайчилей теледолбоорунун алкагында сиздерге биз сөзсүз түрдө чай сунуп чайга чакырмакчыбыз. Жана кайсыл чайды сиздерге сунабыз десеңиздер, албетте бул Пиала Голд чайы. Пиала Голд Цейлон тууралуу сиздерге бүгүн айтып бергим келип жатат. Жаңы Пиала Голд Цейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Эбеси коногубуз менен тааныштырууга убакыт келди деп ойлоп жатамын. Кыргыз Республикасынын дагы бир жаркын жылдыздарынын бири жана учурда Чыңгыз Альберт Тим ырчайымы Айзана Усупбаева. Айзана, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Утматтан кандай жетип алдыңыз? Баары жакшыбы? Баары жакшы, чоң рахмат. Жана биринчи кезекте албетте сизди куттуктайбыз. Жаңы ырыыздын чыгышыңыз менен жана жаңы лейблга киришиңиз менен деп айтып кетейин. Дароо эле айтып бериңиз, кантип бул лейблга туш болуп калдыңыз жана эмне себептен Чыңгыз Альберт Тимди тандадыңыз? Негизи ушул жылдын башында, 24-жылдын башында Чыңгыз Альберт Тимдин директору Венера Аким мага жазган. Ошо сүйлөшөлү, сен азыр эмне менен алек болуп жатасың, кандай деп. Анан ошентип жолугушуп, баягы ошо ырчылык менен дальше алектенгин келеби, тиндей бардык нерселерди сурап, анан ошол мен албетте айттым, өзүм баягы кичинекей кезден бери кыялымда болгондуктан ошо мага жазганда эле абдан кубанган болчумун. Анан ошентип дароо эле макулдугун берип, анан ошондой иштешип баштадык. Буга чейин сизди биз жоготуп идик десек болот. Фестивалдарга, конкурстарга катышып, андан кийин жок болуп кеттиңиз. Эмне менен алек болдуңуз? Чыгармачылыкты таштап койдуңузбу ал учурда? Мындай таштап койдум деп айтсам, кандай десем, баягы алек эле болуп жүрдүм. Баягы мен аутсада окудум. Аутсада окуп, анан көп убактымды окууга бердим. Анан өзүмдүн дагы баягы жеке иштерим менен дагы алек болдум. Ошентип, бирок эч качан вокалга барганды, баягы ырчылык кандайдыр бир концерттер болсо же фестивалдар болсо катышып турганды унуткан жокмун. Себеби бул ишти абдан сүйөм. Ошондуктан баягы алек эле болуп аттым, бирок мурдагыдай кандай десем. Бирок биздин кыргыз элибизге ошол албетте эгерде кыргыз эстрада жылдызын көрүп тургубуз келсе, анын биринчи кезекте бул кандайдыр бир музыка чыгармасын окугубуз келет, клипти көргүбүз келет дегендей. Жана албетте сизди да куттуктаймын биринчи ошо чыгармаңыз менен лейблдин алкагында. Бул музыка чыгармасынын аталышы орус тилинде «Птица» деп аталат. Жана ушул лейбл менен иштешкенге канча убакыт болду? «Птица» канча убакытта жаралды? Бул ырды ким жазып берди? Айтып бериңиз. Ырдын автору, сөзү жана музыкасын толугу менен Чыңгыз Альберт
өзү жазган. Анан болор деген баягы башында птица Феникс деп дагы аталмак. Бирок ошо птица деген атка токтолгонбуз да. Болор деген өзү баягы кайра жаралууну түшүндүрөт да. Ошо Чыңгыз Байке дагы айткан, сиз кайра жаралып атпайсызбы, кайра келип атпайсызбы деген сыяктуу кылчу. Ошо анан Чыңгыз Байке чынында эле мен жан дүйнөмдү билип тургандай, баягы мени түшүнүп тургандай кылып жазып койгон. Жазып жаткан учурда сиз катыштыңызбы? Мен мисалы мындай болгум келет, мен ички сезимди ушундай билдиргим келет деген учурлар болдубу? Мен негизи ошо сүйлөшүүлөр болуп жатканда өзүмдүн жашоомдо эмне болгонун бирке айта кеткем. Менимче ошо Чыңгыз Байке мени мындай эле түшүнүп кетти окшойт. Ошо бир 2 жуманын ичине жетпей эле жазды Чыңгыз Байке. Анан мага баягы демо версиясын келип ырдап көрүңүз деп чакырды студияга, барып эле бир жолу ырдап, аябай жакты. Ошо чынында эле булар мага жан дүйнөмө жакын жана мени кандайдыр бир түшүнүп туруп жазып койгондой болду. Эң сонун. Бул лейблдун башкы максаты да сиздин ички сезимиңизди дагы менен ачып берүү. Жана клип тартылабы? Клип азыр деген биз толук клип эмес, бирок мод видео тарткандабыз. Мына чынын айта кетсем, бүгүн кечинде тартабыз. Бүгүн тартып баштайсыздар, эң сонун. Бүгүн кечинде тартабыз. Жана албетте ар бир биздин көрүүчүбүзгө кызыктуу болуп жатат. Эмне дегенdir, тилекке каршы ал дагы орус тилинде болгондуктан биз дагы толугу менен музыканы мындайча айтканда жарыялай албайбыз дегендей, бирок кыскача болсо дагы өзүңдүсүн ырдап бербейсизби? Мен билем, ар бир биздин ырчыбызга, конокторубуздарга ырдаганга тең менен туруп аябай ордуктуу жаратат. Бирок ага карабастан мүмкүнчүлүк болобу кичине ошо сизге жаккан 4-5 ыр сабын десек болот. Ошо анда ошо бридж жерин ырдап берейин. Она не боится, гордая девица, корни тополиты, горной водицей, мысли небылицы, грусти колесницей, затоптать хотели певчую птицу. Эң сонун кол чабуулар. Албетте биз дагы бул жакта эртең мененки ошо таңга карабастан дагы байкасаңыздар үндүн ушул мындайча айтканда сонун үндү угуп жатабыз деп айта алам. Чоң рахмат сиздин чыгармачылыгыңызга. Жана лейбл менен иштешүү процессин айтып кетиңизчи. Эгерде сыр болбосо, сиздер алар менен өзгөчө контракт түзөсүздөр, анан Айзана чачын сары түскө боесо болбойбу, болобу же болбосо ушундай кандайдыр бир өзгөчөлүктөр барбы ошо контрактта? Азыркы учурда контракт жазылып жатат. Буга бирок биз деген түзүлө элек десек болот. Түзүлө элек кагаз түрүндө, бирок уже кандай толук кандуу иштешип башташты менен. Ошо анан чынында эле өздөрүнүн нюанстары болот контракт менен иштешүүдө. Мен буга чейин угуп келгем, ал процесстерди да билем. Баарын бирок мен ойлойм, бул Чыңгыз Альберт Team лейблында баары бири-биринин келишими менен, түшүнүү менен жүрөт деп. Эң сонун. Жана биздин бүгүнкү темабыз албетте Норуз менен байланыштуу болгондуктан айта кетиңизчи, сиз ушул биздин жаңы жылыбызды, кыргыз элибиздин Норуз майрамын кантип тососуз? Үй бүлө мененби, достор мененби, жыл сайын кантип тосуп жүрдүңүз эле? Негизи мен үчүн Норуз майрамы эң кичинекей кезимден бери аябай сүйүктүү майрам мен үчүн. Эмне дегенде бул күнү биз деген дайыма үй бүлөбүз менен чогуу, бир жака барып же ушундай бир жакшы моменттерди өткөзөбүз да. Кичинекей кезимден бери дайыма эле жылуу элестер менен, ушундай жылуу кандайдыр бир эсте каларлык учурлар менен
ассоциация болот да. Ошондуктан мен бул майрамды абдан сүйөм. Бул дагы бул майрам өзү негизи жаздын келгенин, жылдын жаңырганын ушундайды билдирет эмеспи? Бул жылы ким менен тососуз? Бул жылы дагы үй-бүлөм менен тосом. Жакшы, жана алдыңкы сиздин албетте пландарыңыз тууралуу билгим келип жатат. Чыңгыз Альбертим лейблынын алкагында балким мындан дагы ырлар көбүрөөк даярдалууда. Эгерде сыр болбосо, дал ушул пландар менен бөлүшүп кетиңизчи. Чынында эле азыр биз ушу птицадан кийин дагы бир ырды даярдап атабыз. Жакын учурда ошону жаздырып дагы чыгарабыз. Планда дагы көп ырларды чыгаруу жана мындан ары өсүү. Өзгөчө бир жанрды тандайын деген ойлор барбы? Кандайдыр бир өзгөчө стилди десек болот? Мен ойлойм, кандайдыр бир стилге байланып же ограничиваться этип чектелбей баарын көрүп, ушундай ырдап көрүп жазай бериш керек деп ойлойм. Эң сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, учурда биз Айзана Усупаева өрчү айыбыңыз менен бардык ушул лейбл тууралуу, жаңы чыгарма тууралуу талкуулап жатабыз. Жана сөзсүз түрдө урматтуу көрүүчүлөргө дагы айта кетейин, сиздер дагы бул жаңы ырды көрө аласыздар, уга аласыздар деп айта аламын. Кайсыл платформаларда биздин көрүүчүлөр угуп, анан жүктөй алышат, айтып кетиңизчи. Бардык эле музыкалык платформаларда булар азыр буларды жүктөсө болот. Apple Music, Spotify жана YouTube'дан дагы издеп тапсаңыздар болот. Өздүк каналыңыз барбы YouTube'да? Жок, өздүк каналым, бирок Чыңгыз Альбертимдин каналында бар булар. Эң сонун. Сиздер уккандай эле Чыңгыз Альбертим YouTube каналында дагы бул чыгармага ээ болуп жана назар сала аласыздар. Жана биздин тилекке каршы эфирибиздин аяктаганына бир аз эле убакыт калды деп айта аламын. Учурда биздин кыргыз элибизди куттуктаганга мүмкүнчүлүк берейин. Сизди биздин Норуз майрамыбыз менен куттуктап кете аласыз. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм. Жыл жаңырып, жер жаңырып, баягы жалаң эле жакшылыктар болсун үйүңүздөрдө. Жана бул майрамды эң жакынкы адамдар менен тосуңуздар деп. Чоң рахмат. Айзана, биринчи кезекте өз убактыңызды бөлүп бизге жагымдуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Андан тышкары мен ойлойм, музыка бул ушул ырдап жаткан адамдын жан дүйнөсүн гана ачпастан, угуучуларга дагы чоң салым кошуп, угуучулардын дагы жан дүйнөсүн ачат деп ойлоймун да. Ошондуктан эмнегедир сиздин жаңы ырыңыз менин дагы өзгөчө жан дүйнөм менен байланыштуу, балким биздин көрүүчүлөрдүн, сиздин угуучуларыңыз араңызда дагы ушу жүрөккө жакын кабыл алган дагы угуучулар бар деп ойлоп жатамын. Ошондуктан келиңиз, өнөрүңүз өркүндөп өсө берсин, жаңы музыкаларды чыгарыңыз, клиптерди күтөбүз. Жана балким мындан дагы ушул клиптерге ээ болуп калсак, биз дагы ушинтип сизди чакырып отура берели. Чоң рахмат сиздин келип бергениңизге. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди аяктайбыз. Дагы бир жолу Норуз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар.